Assalamu alaikum Razелим. Бүгін 309-чу токтом боюнча сөз кылмакчыбыз. Султанбай Айжигитов комитет жыйынында ошол боюнча комментарий берген экен. Ошол видеону баардыгыбыз көрдүк, кеңири тарап кетти. Мана 309 ушул эки измененияны эле киргизгенде вот эту полную эмеске күчүгө кирет мына 309. А 309 вообще антинародный постановление правительства. Чем вообще правительство занимается? Ошол 309 токтомдун эмеси боюнча да, мазмуну боюнча эмне жөнүндө болуп атат ошол токтом, эмне себептен ал кооптуу деп айтылып жатат. Мурунку өзүкө чыгарыптыр. Эмне деп жазылып турат? Бул жерде 309 токтомдун маңызы мындай экен да. Айылдык кеңештин балансынан алып жерди, жайыттарды, тоолорду, негизи эле жерди алып туруп айылдык кеңештин эмесинен көзөмөлүнөн айыл чарба министрлигине өткөрүп берүү токтому экен да. Эмне деп атат? Ошо жайытты жеке жана юридикалык жактарга аң улоо, бал чарбачылык, дары чөптөрү чогултуу, мөмө жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, пайдалуу кендерди казып алуу, жеңил конструкциядагы байланыш курулмаларын орнотуу, туризм жана жарандардын эс алуусу, балык өстүрүүчүлүк максатында жергиликтүү калктын кызыкчылыгын эске алуу менен 5 жылга чейинки мөөнөткө кийин 20 жылга чейин узартуу менен убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн деп атат. Бул жерде ошо көп жакшы нерселер айтылыптыр. Мисалы бал чарбачылык азыр деле кылып келебиз. Мен маселе көрбөй элем. Ал жакта дары чөптөрү чогултуп жүрүшөт, азыр деле мөмө жемиш терип жатышат. Чөп жана отун дайындоодо пайдалуу кендерди казып алуу дегенде ушул жерде иттин өлүгү атылганбы деп ойлоп коюп атам да. Анткени биз билебиз 2012-2019 жылдары чыр болгон да, Токтогулда, анан Лейлекте. Токтогулда алтын кен бар, ошо Казарман Токтогул тоолордун эмесинде, могул тоолордо алтын кен бар экен. Анан кийин Лейлекте Апрель алтын кени бар, ошо Козу Балан дарыясынын жогорусунда, Өзгөрүш айылынын жогорусунда. Ушул жакта алтын кенди казабыз деп чыкканда, айылдык кеңештин депутаттары каршы чыгып, мисалы Апрель кенин иштеттирбей койгон да. Анан Токтогулда дагы айылдык кеңештин депутаттарынан баарынан өтүп, колдун баары топтолуп калгандан кийин эл чыгып туруп, анан кайра кой болбойт деп туруп, кайра каздырбай койгон бул жердечи. Анан башка дагы алтын кендерибиз бар да. Бул жерде негизги кооптуу нерсе ошондо болуп атат. Айылдык кеңештен уруксат алуу кыйын болуп атат, бирок ошону айыл чарбадан министрликтен кагаз алып туруп, анан кийин казып беребизби деген ой болуп калып атат да бул жерде. Сиз кандай ойдосуз? Султанбай Айжигитовдун сөзүнө кошуласызбы, кошулбайсызбы? Бул токтомду өзүңүз кандай баалайсыз, кандай баа бересиз?